Assalamu алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан Нижний Аларчадан Логвиненко тупик 8/1 дарегине мына ушул менин артымдагы толук алып кирип жашай турган шарты менен болгон үй шашылыш түрдө сатууга коюлду. Пат күлүч. Бышык кыштан түшкөн, сырткы фасад толук түрдө жылууланган, бүт бардык централдык коммуникациялары менен. Газ, канализация, суу, свет, бүт бардык коммуникациялары үйдүн ичине киргизилген. Жалпы 4 бөлмөлүү үй 10/8 размеринде. Жер аянты болсо 30 сотық, үйдүн артында дагы 2 бөлмө склад курулуштары дагы салынган. Мына ушул үй бүтүн техпаспорт, кызыл китеп, эксплуатациядан дагы вот эксплуатациядан өткөн, документтери юридикалык жактан 100% таза. Бүт бардык шарттары бар. Бишкек шаарындагы ушул Дордой базарына 1 километр аралык болуп калат. 1 эле километр жөө эле барып келе бересиздер, ала турган болсоңуздар. Бул дарек мына ушул Логвиненко тупик көчөсү. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Жибек жолу тарабынан шаардын центринен келсеңиздер, ушул Тоголок молдо менен түз түшөсүздөр. Түз түшүп, Старый Толчок базары бар. Андан бери ушул Киргизия менен түз ылдый түшүп келесиздер дагы Логвиненко көчөсүнүн кесилишинен Малика дүкөнүнүн жанынан эле оңго бурулуп, кайра солго бурулсаңыздар эле мына ушул экинчи катарда турган сол тараптагы Логвиненко 8/1 дарегине келсеңиздер болот. Мындан ылдый деле түшүп, кайрадан Киргизияга чыгып кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар оң тарапка Элебесов көчөсүнө, мектептин жанына же болбосо ушул Дордой базарына түз эле кирип барсаңыздар болот. Өтө ыңгайлуу локацияда жайгашкан. Жанында коёндой оп-окшош болгон 3 үй салынган. Мына ушул 3 үйдүн ортосундагы үй шашылыш түрдө $85,000 кеми бар деп сатууга чыкты. Кана жүрүңүздөр, бир катар көрсөтүп коелу. Мына дарбаза калиткасы бүт баары орнотулган. Киргенде мына жагы бүтүн шебен төшөлүп, теп-тегиз бойдон даяр. Кааласаңыздар брусчатка, кааласаңыздар стяжка коясыздар, кааласаңыздар мына оң тарабына дагы 1 бөлмөлүү килтейген чоң конок бөлмөсү, зал, же болбосо кошумча курулуш жасасаңыздар болот. Ушул үй эми. Бул тарабынан ушул 8 метр, узуну 10 метр. Арткы шартындагы көрсөтөлү да, анан үйдүн ички ремонтторун көрсөтүп берейли, Кана келиңиздер. Мына электр энергиясы, газовый котел, газ линиялары бүт баары кирген, газовый счетчиктер орнотулган. Анан мына артында караңыздар. Мына блок менен 2 бөлмө склад бөлмөсү дагы салынган. Складдын артынан болуп калат чек арасы, теги газ трубаларга чейин. Так, бисмилла. Мына ол жагы 1 склад бөлмө. Бүтүн инструменттер турат. Андан кийин мына ол жагы атайын мына ушул очоккана куруу максатында салынган, бирок эми кыш келгенден жетишпей калган да. Эрте жаздан бүтүрөм деген план болгон экен. Эми шартка байланыштуу сатууга коюп атам дейт. Ал өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар эми. Так, жүрүңүздөр, үйдүн ички шартын көрсөтүп берейли. Үйдүн ички шартын көрсөтө турган болсок, мына сырты толук декор. Толук декор, үйдүн сырты декор. Андан бери келгенде мына асты тепкичтери бүт баары коюлган. Бурон эшик орнотулган. Туугандар, эң негизгисичи $85,000  2 комнат квартира азыр Бишкекте келбей калды да. Ремонту мененчи. Мына өтө сонун вариант. Жер үй. Мына киргенде узун болгон коридор, маңдайда 2 бөлмө, оң тарапта 1 бөлмө, 2 санузел бөлмөсү, анан сол тарабы кухня. Мына биринчи эле кухнядан баштайбыз. Мына бисмилла дегенде эле кухня бөлмөсү, уголок, стол стулдары бүт баары коюлган, интернет кабель туташылган, газовый котел иштеп турат. Ушурда 42 градус Цельсийде иштеп атат. Көрдүңүздөр, жылуу суу, муздак суу, бүт бардык кухонный гарнитуралары, вычкалары да коюлган, газ плита, холодильник. Мебелдер частичный калат, частичный кетет. Бул жерде мына холодильник, газ плита кетет дейт. Мына стол стул кетет дейт. Эми аны ээси менен өзүңүздөр келишип сүйлөшүп аласыздар. Андан бери мына оң тарабында бул жагы балдардын бөлмөсү, детский спальный. Бүт бардык эмеректерин киргизип, подсвет кылып, сонун кылып шартын түзүп алыптыр да. Былтыр бүткөн үй. 1 жылга жетип жетелек. Свежий ремонту менен турат. Так, андан кийин келгенде мына оң тарап, сол тарап 2 санузел, анан 2 бөлмө бар. Мына бул тарабынан баштаңыздар, мынакей. Бул тарабы детский бөлмө, бул кыздардын бөлмөсү, бүт бардык эмеректери менен коюлган, жалюзилерден бери орнотулган. Андан бери жакта мынакей, мына бул жагы эми душ, раковина, душ кабина бүт бардыгы орнотулган. Так, андан бери жакта мына бул жак өзү ата-энелер уктоочу бөлмө. Бүт мебелдерин киргизген, ТВ зоналарынан бери. Андан кийинки болсо эң акыркы бөлмө мына бул болгон
санузел бөлмөсү, ажаткана, раковина, унитаз, стиралканын бүт баары ушул жага кирет экен да. Бул готовый мындай даяр планировка менен бүткөн. Анан ипотекага дагы дал келет. Эгерде сиздердин документтериңиздер даяр болсо, жана банктан бир катар сиздер көз алдынан өткөн болсоңуздар, банк уруксат берген болсо сиздерге, ипотекага үй издеп жаткан болсоңуздар, шытыр эсине байланышсаңыздар эле документи 100% өтөт да. Даяр анткени, эксплуатациядан өткөн. Чалып сүйлөшөсүздөр, Бишкек шаары, Нижний Аларча, бул жагы Киргизия, бул тарабынан болсо Элебесов, же болбосо Советский көчөсү. Дордой базарына түз эле ортону кесип эле өтөсүздөр. 1 километрге жетип жетпейт. Шытыр эле 10 мүнөттө барасыздар, 10 мүнөттө келесиздер Дордой базарына. Жөө. Анан мектеп дагы ушул Дордой базарынын берки тарабы, Дордой менен үйдүн ортосунда мектеп жайгашкан. Маршруттук транспорт кааласаңыздар Киргизиядан, кааласаңыздар Советскийден Элебес көчөсү аркылуу каттай бересиздер. Сонун мүмкүнчүлүк. Канализация дагы бар, газ дагы бар, суу дагы бар, свет дагы бар. Чалып сүйлөшөсүздөр. Ассаламу алейкум.